بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bugünkü Cuma namazda okup geliş üçün үйдөн атайын дарат алып, ниет кылып келгендеги ар бир кадамыңыздардын санынча биз эсептеп бүтө алгыс соопторду Аллах Таалам жазып турсун. Бүгүнкү жума хутбасынын темасы азыр чөйрөдө эл арасында өтө тереңдешип кеткен уурулук жана баңгилик жөнүндө. Уурулук деген ал ар кандай нерсеге иштетсе болот. Кимдир бирөөнүн пикирин урдагандар бар. Кимдир бирөөнүн иш планын урдагандар бар. Кимдир бирөөнүн сөзүн уурданып уккандар бар. Бирөөнүн чөнтөгүнөн урдайт, капчыгынан урдайт, үйүнөн урдайт, айтор ушундай. Анан кээ адамдардын жерине кирип бышып турган алмасын, помидорун, бадыраңын урдайт. Азыр мечиттин ичинде жаштыгында өтө эле көп ушундай нерселерди жасагандар ар бири ошол да уурулукка кошула турбайбы деп атат азыр. Ошол уурулук. Бирөө айтат мага, уктум дейт кимдир бирөөдөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөө айтты, анан бир жерде айтылды деген сөздү эч качан айтпагыла, ал жалган деген. Аллах айтты, пайгамбар айтты дегенден башканын сөзү жалган. Ал айтат мага, ашкабакты уурдап жесе сооп болот турбайбы деп. Каерден уктум десем, ушу бирөө айтты эле. Бирөө дин, бирөө айтты менен эч качан жүзөгө ашпайт. Ислам дин жана динде жашоо Аллах жана анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты деп жашайбыз. Ушул уурулуктардын ичинен мамлекеттин мүлкүнө кол салуу бул чоң уурулук. Аябай чоң уурулук. Мисалы, жеке инсандын чөнтөгүнөн бир нерсени уурдоо кийинчерээк барып туруп мен сиздин укугуңузга кирип, мен сиздин акчаңызды урдагам, алмаңызды урдагам, буюмуңузду урдагам, ошонун ордуна, ошонун өзүн алып келдим, акчасын алып келдим десеңиз, ал ыраазы болуп калат. Ал эми мамлекеттин мүлкүнө кол салуу, мисалы, ууру ток. Анын ичинде пенсионердин да акысы бар. Анын ичинде жетим жесирдин, согуш ардагерлеринин, майыптардын, тазалардын, айтор өлкөдө жашап жаткан канча адам болсо ошонун бүт баарынын укугун урдадыңыз да. Эми бүт баарынын алдына барып, колуна кыса кармап, аркасынан таптап, кечирип коюн дешиңиз керек же кайтарып беришиңиз керек да. Кимдин колуна келет ушундай? Мамлекеттин мүлкүнө кол салуу. Аллах өз аятында сагыны билlah والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Ушул сүрөдө Dastorkon сүрөсүнүн 38 аятында «Вассариқу» ууру эркек деп айтты Аллах Таала. Ал эми зина тууралуу айтканда Аллах Таала «Ваззанияту» аягы суюк аял деп баштаган. Ушул эки өтө шерменделүү жаман иштин баштоочусу бири эркек, бири аял. Аягы суюк сойкулукту эң ириде аялдар таркатат. Ал эми уурулукту эң көп, эң катуу оор уурулуктарды майда баратынан бери жасагандар
алар эркектер экенин байындап атат. Ошол себептен ууру эркектин да, ууру аялдын да уурдаганына карата шариаттын негизинде эсептеп туруп жазасы ал экөөнүн колу кесилсин деди. Бул Аллах Таала тараптан ыйгарылган алар үчүн оор жаза деп атат. Аллах өзү айтып жатат ушинтип. Эмелестетип келе. Эгерде ушул мыйзам келсе, анда элдин көпчүлүгү эле колу жок учурашасың да. Колу жок учурашасың. Же сенин колуң жок, же анын колу жок, же бир баш бармагы жок, же сөөмөйү жок. Билесиң статьясын. Ашшоруң кургура. Оңолдуң бекен, оңолбодуң бекен. Ошо уурлуктун айынан кесилди да сен бармагың, же сөөмөйүң, же ортоң колуң, же билегиңден. Карабайсызбы? Дал ушул азап кимдир бирөө үчүн өтө катаал мамиле экен дегендиги менен, бирок бул өлкөдө бир уурунун бир мууну кесилгенден кийин эле калгандардын баары өзүн тыйып калат деген түшүнүк бул. Бул Аллах Таала тараптан бенделерине болгон эң мыкты чакырык жана мыкты тарбия. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا صدق رسول الله. Пайгамбар айткан. Менин алдыма келип дейт сахабаларым өз орунда. Менин алдыма келип мага алаканыңарды менин алаканыма тийгизип уада бере турган нерсеңер ушул болсун. Аллахка ширк кылбаймын. Анан эч качан уурлукка барбаймын. Анан аяғы союктук зинага да барбаймын деп уада бергиле деди. Ширктен кийин келе уурлукту айтты пайгамбарыбыз. Өтө оор күнөө. Өтө оор күнөө. Кебиркилер уурлукту кадыресе кесип катары колдонушу мүмкүн. Мына мындан бир 3-4 күн мурда мен бир досум менен Алик деген Адхамбек деген Аллах муразы болсун, мыкты инсан. Сүйлөшүп олтурсам, анда мурда да айтты эле, кече да жаңылап айтып атат. Ушул мен тааныган, эми кайсы аймактан экенин айтпай эле коеюн. Мен тааныган бир киши бар эле дейт. Балдары ошол картошка, пияз, теге муну сатат эле дейт. Дүң базарда. Bir günde 2-3 жолу келип атасы, таразадан мындай biraz алдап, абетиңерди чыгарып алгыла деп коюп кетет дейт. Мынеке. Атасы балдарына берип жаткан сабагы таразыдан biraz алдап, абетиңерди чыгарып алгыла деп кетет эле дейт. Анын жашы болсо азыр ушунчалык татаал адамдын зейни кей турган деңгээлге түшүп калган. Уурлук Аллах аятта Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам хадисте өтө жийиркеничти кылып баяндаган жана тыйган жаман адат бул. Айша радиаллаху таала анха риваят кылат. Айша небиз. Канат имраатун махзумия. Махзумия урусунан бир аял бар эле. Тастаир ал-матаа ва тажхаду. Бирөөдөн аманат алып берип турчу деп ошол боюнча кайтарып бербейт эле. Берип турчу азыр берем деп эле бербейт эле. Анын уурлугу ушундай эле. Берип турсаң деп колдоноюн деп ошол боюнча өзүнүкү кылып алат эле. Бул көз көрүнө уурлук да. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. Мунун иши көтөрүлүп пайгамбарга жеткенден кийин далилден тасдыкталып бүткөндөн соң пайгамбар анын колунун кесилүүсүн буйруду. فأتى أهلها أسامة بن زيد. Аялдын тууган уругу Усамага келди. Усама ibn Zayd пайгамбарыбыздан вахийин жазган, пайгамбарга Аллахтан түшкөн вахийди жазган Зейд деген пайгамбардын вахийин жазуучу инсандын уулу пайгамбар өтө жакшы көрөт эле Усамага келди. Усама Хиббур Расул деп аталган ал. Пайгамбардын сүйүүсүнө арзыган жигит деген.
Uşu Usamaga geldi. Seni payg'ambar жақсы көрөт. Айтқаныңдан қайтпайды. Sen айтқаныңды атқарады. Bir ортамчы болып берчи. Қолы кесілбей қалсын дешти. Биздикилер де ошондой го. Мисалы, оор иш кылды, адвокат издейбиз. Чтобы аны алып калыш үчүн каматпай. Қолы менен аткарганды мойну менен тартыш керек. Факалламу. Усамага келип, бир нерсе кылып пайгамбарга ортомчу болуп, алып калам кагылайын. Факаллама Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Ал келип пайгамбарыбызга болгонун болгондой айтты. Я Расулуллах, тегеле койсоңуз, мага келди. Мени түзүгүл адам кылып келди. Сиздин ушу сүйүңүзгө арзыган инсан деп мени сыйлап келишти. Кандай дейсиз? Мен ортомчу болуп атам. Бизде эле болуп келди да. Пайгамбар Аташфа фи хадд мин худудиллах. Аллах Тааланын чеги, Аллах Тааланын буйругу жүзөгө аша турган жерде сен ортомчу болуп атасыңбы? Сен ортомчу болуп Аллах Тааланын буйругун кайтарып койгуң келип атабы? Сумма кан фахтатаб факала айюхан нас. Пайгамбар анан элди мечитке жыйнап туруп, элге кайрылуу жасап, эй адамдар, إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وهم الله. Ey кагылайын адамдар, силердин жашап жаткан дооруңардан мурдарактагы доордо жашагандардын көпчүлүгү мынабул иш менен кыргынга учураган. Allah'ın azabına bolup görбөгөндөй кабылган угуп тургула dedi. Алардын арасында ак сөөктөрү, байлары, мансаптуулар, жана кадырлуу, барктуу инсандар, жана алардын үй бүлөлөрү бир нерсени уурдаса, ой булар ак сөөктөн да. Окуй, ушунун баласын кантип камайт элек же колун кесет элек. Кой. Тегеле койгула эми. Деп аларды куткарып жиберчү дейт. Эгерде алардын арасынан алсыздары, жетимдери, жесирлери, кедейлери, муктаждар уурдаса, ой келе су акмак десе, мына ууру жүзү караны кара деп туруп, аларды болушунча азапташчу. Лау анна Фатимата бинт Мухаммад саракат лаката'ту ядаха. Ваймуллах. Аллахтын ысымын айтып, ант ичип айтам. Эгерде менин кызым, Кудай эле сактасын дейт, менин кызым Фатима дагы бирөөнүн буюмун укуксуз алып уурлукка кирип кала турган болсо, анын да колун кесмекмин деди пайгамбарыбыз. Кара, ошол себептен сизде дагы ошондой болуп калган. Ошон үчүн ислам аалымдары араңарда түшүнүксүз мезгилде, надан болуп жүргөн учурда, же балагатка жеткенден кийин деле боло берет да деп уурдап алган болсоң, сөз түрдө бүгүндөн баштап ээсине барып айтып, анан акчасын берип, адалданып чыгып кой. Эгерде такыр тааныбай калсаң, анда ошонун атынан кайрымдуулук кыл деп атат. Аллах өз аятында сауду билла. Wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Керек болса пайгамбар дагы олжо малдан алууга укугу жок деди Аллах. Олжону түшүнөсүздөр. Мусулмандар менен мусулман эместердин ортосундагы болгон газабатта мусулмандар тарап олжолоп келген алтын, күмүш жана башка буюмдар ортого жыйналган. Андан пайгамбар да алганга укугу жок. Эгерде араңардан кимдир бирөө билгизбей туруп алып пайдалана турган болсо, кылган уурлугуна, жасаган кыянатына жараша Аллах кыяматта аны жетерлик азаптайт. Бирок Аллах Таала эч бир бендесин ашыкча зулум кылып азаптабайт. Караң, эми ушул жерде эмнеге олжо мал деди? Анткени ал олжо орто фондтогу акча же болсо мүлк, байлык. Дал ошол сыяктуу мамлекеттин мүлкү, байлыгы.
Жана айткандай газ урдайт, электр энергиясын урдайт, жана башка. Мисалы анча-мынчалар пенсиядан кымтып калат, пособиядан жөлөк пулдан кымтып калат, жана башка ушундай. Эми бул Кудай сактасын, кечирилгис чоң күнөө да. Ушинтип жүрүп биз экономиканы ар бир жеринен тешип жүрүп, бүтүн эмес тешик капчык кылып бүткөнбүз. Кудай сактасын, эми анын бетин арагысын. Менин атам өмүрүнүн аягында ушул 7-8 жашымда жүгөрлөрдү аралап келе жатып бир дүмбүл кайрып алдым дейт. Атама алып келсем, атам кармап туруп, "Каерден алдың?" dedi. "Ушул жерден сен жүрүп алам. Жүр" деп, "Каерден алдың?" "Аралап бар, ушул жерден." Ушул жерге коюп туруп, "Бул балам бирөөнүн мүлкү бул. Эгер ушуну жей турган болсоң, өмүрүңдүн аягына чейин уурлук менен өтөсүң, анан сен өтүп кеткенден кийин сенден таркаган урпактын баары уурлук менен жашайт. Экинчи мындай кылбагын. Эгер дүмбүл керек боло турган болсо, мына өзүбүздүн дүмбүлдөн жей бер" деп алып келгени такыр эсине чыкпайт деп бир эскерип ыйлады эле. Караң. Сиз да өзүңүздүн балаңыз үчүн унутулгус, өчүрүлгүс тарых болуп калам. Аятка караганда кол кесилет деп атат. Аллах Таала "Фaqta'u aydihum jaza'an bima kasaba nakalan min Allah." Ур эркек менен ур аялдын алган, урдап алган буюмун эсептеп, анан шарияттын өкүмү таразасы менен карап туруп, анан колун кескиле деди. Мына караң. Сиз үчүн мен бир таң калыш нерсени айтам. Эми караң. أن الأصل فيها أنها ثمينة بحيث لو اعتدى إنسان على يد إنسان فقطع يده ظلما وعدوانا فإنه يدفع دية اليد المقطوعة 50 ناقة. Kol деген өтө баалуу мүчө. Колуң жок болсо бетиңди жууп албайсың, чайыңды иче албайсың. Айтор, эми мен айтпай эле коеюн, өзүңүз бүт баарын билип турасыз. Кол жок болсо, мына кол жок болсо, же бир манжа жок болсо, өзүнүн ар бир манжанын, ар бир муундун өзүнүн кызматы бар, айтор. Эгерде деп жатат, бир киши экинчи бир кишинин колун жанчып койду, атып алды, же болсо бир нерсе менен бүлүндүрүп, сындырып койду, такыр, жарагыс кылып, шал кылып, кесип алды. Айып эмне болот десе, ошол ишти аткарган киши тиги колунан жаракат алган кишинин колунун ордун төлөш үчүн 50 тө кунун төлөш керек. 50 тө кунун төлөш керек. Түшүндүңүзбү? Бир тө эми канча? Ошондон же баасын бересиз, же төөсүн бересиз деген түшүнүк. Бул сиз бирөөнүн колун сындырдыңыз. Мисалы машинада баратып, уну акырсыкка кабылып, тигинин колу сынып кетти. Ал сиздин шалакылыгыңыздан, анткени сиз машинаңыздын тормозун караган эмессиз. Айтор, сиздин шалакылыгыңыздан ошондой болду. Эми анын колунун кунун төлөйсүз. Ал 50 тө. Эми эгерде сиздин колуңуз экинчи бир инсандан бир буюмду уурдай турган болсо, бели чөнтөгүнөн, үйүнөн, капчыгынан, же базардан, же болсо бир жерден уурдай турган болсо, уурдаган нерсеңиз 10 дирхамга эле барабар боло турган болсо, анда сиздин колуңуз кесилет. Өзү кол аябай баалуу. Тиги кишинин колу сынганда ал 50 төөгө бааланып атты эле. Эми азыр сиз уурдаган нерсе 10 дирхамчалык нерсе боло турган болсо, бул дегени 10 дирхам деген бир 27 миң сомдун тегерегинде. 20 миң сомго жетпеген нерсени уурдалганда кол кесилип атат. Же 17 миң сом экен, айтор ушундай. Эмне ушундай? Угуп туруң. عندما كانت أمينة لأن اليد عندما كانت أمينة كانت ثمينة. سبحان الله. Эгерде колуңуз эле аманатка бекем боло турган болсо,
Allah Taala'dan korkup uğurlukka barbay turgan bolsa, al koldun baası yok. Al koldun baası yok. Şunçalık bağlı. Egerde ve indema khanet hanet. Egerde kolumuz ile kıyanat kıla turgan bolsa, al özünün cezasını tartıp kesile versin, kırkılı versin deyip. Gördünüz mü? Filosofiyalыk manisi kayakta. Men şunday mayda barat uğurluklar menen alып uruşup, oşonu menen gün ötkөрüp жүрgöndөрgө aytat elem. Men bir janazaga tuş bolup kaldım. Esimden çıkıp aytıp koyayım. Erte meni anda men ayıldı elem. Erte menen kabar geldi. Balançı ötüptür dep. Meçitte, Bağımdat namazından keyin. Biz Bağımdat namazını okup bütkönden keyin cemaattan bir damla ustaz balançının balası ötüptür. Dediler, büt bari meni qarap, tigini qarap. Жақсы эле болуптур, Кудайга шүгүр dedi. Adatta özü bürö öttür degende inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım öz mehrimin alsın. Men keçeli gördüm ele degende ar gana sözdür bulat. Eldin büt bari Kudayga şүгүр жақсы эле болуптур dedi. Men de taң kalıp el menen anan çoğa kişinin үйüne geldik. Aza götüp, көңүл айтты, kaytıp bara jatıp. Nege bay şunday dedin dersem, tajatı birdi ustaz, tajatı birdi. Eşnese kalmadı. Bu uğurda bagan hiç nerse kalmadı. Kutulganımızga şükür dedi. El de kargışlaydı. Ankeni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen turganda bir tabuttu 10-15'te kişi kötörüp başım basıp ötüp ketti. Janağı kişi ötüp ketken turbaydı. Ukmuş жақсы insan ile de pay, ukmuş жақсы insan ile de dedi. Peygamber karap durup vajabat milleti oldu dedi. Ondan keyin da bir 10-15 adam bir tabutta bir kişini kötörüp ötüp ketti. Janağı Peygamberin aylanasındaki adamların büt bari. Oy Kudayga şükür, o Kudayga şükür, ana ölüp durdu tigi. Жақсы эле болуптур. Kutulganımızga şükür dedi. Peygamber vajabat milleti oldu dedi. Düşünmögen sahabalar ya Rasulullah, birincisinde de ikincisinde milletli boldu dep atasiz. Bu emne degen? Peygamber aytты. Birincisini maktadıңар. Silerdin bergen жақсы күбөлүгүңөр менен anın beyişke girişi milletli boldu. Ekincisi, siler anı jamandadıңар, akarattadıңар. Silerdin bergen күбөлүгүңөр menен anın dozoko girişi milletli bolup kaldı dep atat. Oşal sebepten marhum iki türde bolat. Vel mustarih, vel mustarah minhu. Bir söök var, bir markum var. Dünyanın zapkısından kutulat. Al sulh jatışı menen dünyanın zapkısından kutulup Allah'ın aldında rahatlığı barat. Bir söök var. Andan el kutulat dep atat. Şunu atasız mı? Andan el kutulat. Dünya kutulat. Andan mal, candık kutulat. Büt bari razı bolatan ölgönüne. Allah Taala oşondoylordun katarında kılbasın. Süýüktүү bir tuğan. Uğurluk uşunday bir jaman nerse jada kalsa Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kargıştagan Allah Kur'an'da jamandap aytkan. Uğup görün. Bismillah. La'anallahu s-sariqa yesriq el-bayda fetuqta' yaduh ve yesriq el-habl fetuqta' yaduh. Uğrunu Allah kargıştasın dedi. Kağılayın bir tuğan. Uğrunu Allah kargıştasın dedi. Akırın bara jatıp, koomduğuna da, marşrutkada, trolleybusda akçanı berbey düşüp ketүүnүн özü uğurluk. Uşunu menen Peygamberдің kargışına duşar bolup kala beresiz. Bolgonu 10 so'm je 20 so'm. Beriş kerek, Allah'ın mehrimine bölünüp düşüş kerek. Peygamber aytadi. Uğrunu Allah kargıştadı. Uğru Allah'ın kargışında kalsın. Kargış tegir dedi Peygamberimiz. Bir cumurtka uğurdap kolu kesilip, je bir kulaç arkan jipti uğurdap kolu kesilet. Şunun kayakı жақсы dep atat Peygamberimiz. Anan bangilik baştalat. Algaç tameki tartat. Anan nas tartat. Anan ağa alımsınbay naşa tartat. Oşentip anan özünün de özgönün de den soluğun buzat. Şariatta bunun barın Peygamberimiz haram degen. Kullu muskirin ve muftirin haram. Ar bir mas kılıçı içimdik jana deneni yüzdü beti baştı
карартып, түнөртүп, тиштерди саргарта турган, адам баласын теңселтип, мас кыла турган түтүндүн бүт баары харам dedi. Баңгилик жөнүндө сөз кетип атат. Баңгилик. Кимдин колунан келет ушул? Албетте уурунун. Албетте уурунун. Ошон себептен ислам алымдар айтат. Bir kişinin çoğultup жаткан, жыйнап жаткан акчасын, капиталынын адал экенин же арам экенин анын жумшаган жагынан эле билсең болот. Кайсы бир инсан мечитке, хатым Кур'анга, медресеге берип жатса, демек анын тияктагы киришеси өзү адал. Кимдин берип жаткан акчасы зинага, аракка, кумарга кетип бараткан болсо, демек анын башындагы кирешеси харамдан. Кудай сактасын. Эгерде инсанда ыйманы толук боюнча турганда, анда төмөндөгү пайгамбарыбыз айткан оор иштерге бармак эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан Абдуллах ибн Аббас риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Ла язни зани хина язни ва хуа муъмин. Зинага бара турган инсан, Кудай сактасын, зинага барып аткан инсан ошол учурда муъмин болсо, жүрөгүндө ыйманы толук боюнча турса, анда ал эч качан зинага бармак эмес. Ыйманы чыгып кеткендиги үчүн зинага барып атат дейт. Вала ясриqu сарик хина ясриq ва хуа муъмин. Урлук кылып аткан инсан, урлукка колун узатып атканда, ыйманы жүрөгүндө толук турган болсо, анда ал урлук кылмак эмес. Ал киши урлук кылып аткан учурда ыйманы чыгып кеткен, өлө турган болсо, ошол учурда ыймансыз кетет да, кафир балда кетет. Көрдүңүзбү кандай? Урлук ал адам баласынын жүрөгүнөн ыйманды чыгарып бере турган эң жаман кесепет. Бир нерсени эсиңизге салам. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ла такуна имма болбогула. Имма деген кырдаалга жараша кубулуп өзгөрүп турган инсан. Түшүнүп Кырдаалга жараша кубулуп өзгөрүп турган инсан. Аны эмне дейт ошону? Хамелеон дейт. Эки жүздүү ооба, хамелеон болбогула. Бирде бул жака секирет, бирде ортодо, бирде бул жака секирип, ар кимдин акырынан жем жеген инсан. Ла такуна имма, ошондой болбогула имма. Тaqulun, мынтип айтат. Иммалар кантип айтат? Ин ахсанан нас ахсанна ва ин заламу заламна. Эгер ал жакшылык кылса, мен да жакшылык кылам. Эгер жамандык кылса, анын жамандыгынан ашырып жооп кайтарып коем деген инсан бул имма. Ал жакшылык кылса дагы, кылбаса дагы жакшылык кыл. Ал сага зулумду кылса дагы жакшылык кыла бер. Бул деген эмне деген? Мага мамлекет анча көңүл бурбай атат. Өлкө анча көңүл бурбай атат, мен урдай берем да. Ошол бербей койгон урдап алышым керек да деген инсан бул имма. Хамелеон куулуп турат. Валакин ваттину анфусакум ин ахсана ан тухсину ва ин сау фала тазлиму. Бирок жүрөгүңөрдө ушундай бир жакшы ниет болсун. Адамдар жакшылык кылса дагы, кылбаса дагы жакшылык кылам деген жакшы ниетте жашагыла. Мен азыр сиздерге бир нерсени айтам. Таң каласың. Азыр ушу мечиттин ичине сырттан эки кишинин кыйкырган үнү угулуп калды. Мисал келтирип атам да. Өтө катуу кыйкырып атышат. Болот дамылабызды эмне болду экен? Бир билип бербейсизби десем, чыгып келип эле, кызык эле. Чиркей талашып атыптыр. Бир чиркей талашып атыптыр десе, бүт баары бири-бири түтөйбүз. Укпай калдым, эмне дейт? Чиркей дейби? Дейт. О, чиркей. Кайсы чиркей? Билбейм, чиркей талашып атыптыр. Дагы сурайбыз. Чиркей дейсизби? Ооба, чиркей. Кичинекей баягы тыз деп чагып каныңызды сора турган чиркейди талашып экөө урушуп атыптыр десе, жинди экен, а? Жинди экен деп, ушул жердегилер баары аны жиндиге чыгарабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Эгерде
Munu dünya Allah'ın aldında çirkeyik emes. Çirkeydin bir kanatına ten gelgende anda imansızdı bu dünyadan bir uğurtam su vermey kurat öldürmek dep atat. Çirkey talaşıp digiler, çoğurak nese talaşıptır. Peygamberimiz ne dep atat? Eger de dünya muna baylık bizdin gözübüzdü uşul kızartıp bak bayakı ayı aldıga sekirtip atkan dünya azgırık. Allah'ın aldında çirkeyik emes, çirkeydin bir kanatının salmağınçalık nersege iyi olganda Allah Teala imansızdı bu dünyada su vermey kurat öldürmek dep atat. Dünya uşunday. Çirkeydin kanatına dal gelbegen nerseni uğurdap, tomop, uşintip jaman bolabız. Koday saktasın. Adam hukukuna kirip kalıdan Allah Teala'm özü saktasın. Bangilikten, uğurluktan özü saktasın. Kagılayınlar. Sözümdün ayağında, meyli, 2 minut ötse dağı. Sözümdün ayağında Hazrat Umar ibn Hattab Madina'da turup öte köp gıylaytele. Sahabaların arasından ekele sahaba var. Muna közdün ıldıyına kadimkidey betinen arık düşüp kalgan, köp gıylagandығы se. Ana kimiz uşenті gıyladık? Allah'dan korkup köp gıylagandығы sebepті jaş kadimkidey noğut düşürüp koygan ıldıyga. Oşanın beri Hazreti Umar ele, köp gıylaytele. Jandagılar, orup atasbı? Yok. Bire kapa kıldı mı? Yok. Emnege ila istese? Elestetsenger, men Madina'da Amirul Mu'minin, müminlerin amirimin. Men uşul jede turgan uçurda Irak'tagı Irak şaharında üstüne jük artılgan eşek jolda bara jatıp baykosudan joldun oңdolбогон angegine je bir ayağın je bir kolun düşürüp kayırıp sındırıp je kanatıp alsa oşol eşektin oşol kanagın but üçün kıyamata Allah men azaptasa emne kılam dep korkonluğumdan ыйлап atam degen. Eşektin kanagan ayağı üçün but üçün ыйлап atat da. Uğurluk menen, bangilik menen, bekerpozduk menen, arak menen, zina menen jaştardın jürögü kanap tügönmöy boldu. Şunun üçün ыйласак jaraşat da biz. Uşun üçün ыйласак jaraşat. Allah Teala'dan insaf, hidayet dilem. Ayatlarga sadaqallahul azim, hadisке sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahumma inneke afun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya rahimu bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber.